Ишенимдүүлүк Кудайдын чакыруусуна жол. Хартвиг Хенкель. Ал тилек, анын иштери кемчиликсиз жана анын жолдору адил. Кудай ишенимдүү жана анда жалгандык жок. Ал адил жана чыныгы. Мыйзамдык айталоо 32:4. Жана аларга мындай буйрук берди: Кудайдан коркуу менен иш жасагыла, ишенимдүүлүк жана таза жүрөк менен. 2-Жылнаама 19:9. 1-бөлүм. Кудайдын жашообуз үчүн жакшы ниети бар. Кудайга адамдарды улуу кылган жагат. Бизге ийгилик, өзүнүн падышачылыгында бийлик жана таасирдүүлүк берген жагат. Бирок ага чейин биз жүрөгүбүздөгү туура эмес жана өзүмчүлдүк ниеттерден тазалануу процессинен өтүшүбүз керек. Биз Кудайдын берешен баталары жана берген ийгилиги менен эмес, анын өзү менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер баталар жана ийгилик канааттануубуздун булагы болуп калса, биз сөзсүз өзүбүздүн жана башкалардын жашоосун талкалайбыз. Так Кудай өзү каныгуу булагыбыз болушу керек, же болбосо бизди текке кеткен эмгек жана көңүл калуу күтүп турат. Кудайыбыз жана жаратканыбыз маанилүү болуу жана жетишкендиктерге болгон муктаждыгыбызды толуктагысы келет. Жашообуз эч кандай кызыксыз, кадимки жана маанисиз болууга ойлоп табылган эмес. Бизге арзыбаган, бир түрү жашоо берчүдөй Теңир өтө сонун, таң калычтуу жана чыгармачылык күчкө толгон. Иса бизге ашыгы менен жашоо бергенге келгенин айткан. Эгер эмнеге чакырылганыбызды издеп, изилдеп жана кабыл алсак, ошол жашоо бизге көбүрөөк ачыла баштайт. Бир убактарда Кудай Ыбрайымга кайрылгандай, бүгүн ал ток ошондой эле силерге да кайрылат. Сени баталайм, ысмыңды көкөлөтөм, сен бата катары болосуң. Кымбаттуу достор, бул түшүнүктүү да, туурабы? Ар бирөөбүз бата болгонго чакырылганбыз. Жашообузду мөмөсүз жана кадимки өзүбүзгө кызмат кылуу менен бош өткөргөн бизге керек эмес. Биз аркылуу башкалардын жашоосунда баталар төгүлүп турушу керек. Биз кызмат кылган адамдар биз үчүн Теңирди алкыштайт. Анан ошондо анын чакырыгын угуп кабыл алганыбызда биздин баш ийимдүүлүгүбүз көрүнөт. Сүйүү жакшылык жасоо, баталоо жана жардам берүү дегенди билдиргендиктен Кудай адамдарга жардам берүүгө чакырган көптөгөн пландарды ойлоп тапкан. Ар бир өзүнчө муктаждыкка өзүнчө планы бар. Кудай өзүнүн элин Голгота кабарын уга элек ар бир адамга уктуруу деген жалындуу каалоо менен толтургусу келет. Ал жетимдерге кам көргүсү келет. Ошол үчүн аларды кабыл ала алган үй бүлөлөр үчүн анын планы бар. Дагы бирөөнү ал балдар үйлөрүн жана приюттарды курууну тапшыргысы келет. Четке кагылган, кур калган жана урулган аялдар да баш калкалоочу, аларга кам көрүүчү жайга муктаж. Көбүнчө кичинекей чагында куралдуу жаңжалдарга катышууга түртүлүп, жашоосунда жаракат алгандарга да Кудай кам көргөнгө умтулат. А кимдир бирөөнү руханий борборлордо окутуп, жакшы кабар кызматчыларын даярдаганга чакырылган. Бул Кудайдын проектилеринин узун тизмесиндеги бир нечеси гана. Жана бардык ушул Кудайдын ойлору ишке ашуусу үчүн ага кыймылдай турчу адамдар керек. Баталар Кудайдан түзмө-түз эмес, адамдар аркылуу куюлуп турат. Жакан 7:38-39. Бүгүн Кудай чакырыкты угуп, аны менен бирге иш кылган жана жашаган баш ийимдүү шакирттерди издейт. Анткени Теңирдин көздөрү жүрөгү ага толугу менен берилгенди колдоо үчүн бүткүл жерди карап турушат. 2-Жылнаама 16:9. Канча жолу Кудай аны менен макулдашып иш кылганга даяр адамды издеп таппай калган. Алардын арасынан ушул жерди жок кылбашым үчүн дубал тургузуп, менин алдымда жери үчүн күрөшүүчү адамды издедим, бирок таба алган жокмун. Жезекиел 22:30. Буга окшош дагы бир нерсе Жашия 42:22-де жазылган. Бирок бул талкаланган жана тонолгон эл, бардыгы жер астында байланган жана зындандардага камтылган. Бирөөгө жем болгон, куткаруучусу жок, тонолгон жана кайтарып бер деп айткан эч кими жок. Кудай эркин жерди орнотуу үчүн өздөрү аркылуу буга жол берген адамдарды издейт. Дал азыр ушул чакта бул китепти угуп жатканыңарда анын көздөрү силерди карап турат. Анын чакырыгын угуп жатасыңарбы? Өзүңөрдү толугу менен ага бергенге даярсыңарбы? Ал силер аркылуу өзүнүн баталуу пландарын ишке ашыруусу үчүн колдонгудай, ал үчүн жашаганга даярсыңарбы? Биз үчүн жашообузга болгон Кудайдын планын бардык тырышчаактык менен издөөдөн башка баалуу эч нерсе боло албайт. Балким биз аны 1 же 2 күндүн ичинде таппайбыз, бирок туруктуулук көрсөтсөк, сөзсүз түрдө табабыз.
буга эч кандай шек жок. Дөөттү таап Кудай башка адамдарга жардам берүү мүмкүнчүлүгү кубанган. Кудай ар бир адамдын куткарылышын жана чындыкты билип калышын каалайт. 1 Тимотей 2:4. Анан менин көңүлүмө жаккан адамды таптым. Ал Жесейдин уулу Дөөт. Ал менин каалаганымдын баарын аткарат, деп аны тактан алып Дөөттү шайлады. Элчилер 13:22. Таптым. Бул илеп ырайымдуу Кудайдын жүрөгүн ачып берет. Кудай адамдарга кайрымдуулук жасоодон ырахат алат. Ал бизге жакшылык гана каалайт. Дөөт Кудайдын бардык эркин аткарууга даяр болгон жана Кудайдын эрки Исраилга жеңиш, бошотуу, калыбына келтирүү жана гүлдөп өнүгүү алып келүүдө болгондуктан Кудай ар бир жакшылык жасоо мүмкүнчүлүгүнө кубанган. Кудайдын Дөөттөгү кубанычы алдын ала эрте болгон эмес, анткени анын өлүмүндөн кийин мындай деп айтылган: Дөөт өз убагында Кудайдын эркин аткарып, элине кызмат кылып бүткөндө көз жумуп, ата-бабасы жаткан жерге коюлуп, денеси чириген. Элчилер 13:36. Өзүнүн муунуна кызмат кылууда болгон Дөөттүн чакыруусу биздин да чакыруубуз. Бүгүн өтө көп адамдар Кудайдын эрки болгон, өз замандаштарына кызмат кылуудан баш тартып, кызмат кылбай эле жердеги жолун бүтүрүп жатышат. Биздин убакта көбүнчө ишенүүчүлөр Кудайдын эркин аткаруу бул ажыратууларга, кайгыга жана өз бакытынан баш тартууга толгон жашоо деген душмандын жалганына ишенип алышкан. Бул адамдар жүрөгүндө Кудайга ишенбөөчүлүк менен алданышкан. Алар керектөө, минималдуу жоготуулар менен жеңил жолду издөөдөн турган өзүмчүлдүк жашоо, кызмат жана курбандыктан турган жашоого караганда көбүрөөк ырахат алып келет деп ойлошот. Кымбаттуу достор, бошотуучу чындыкты кабыл алгыла. Кудайдын эркинин борборунда жашалган жашоодон жакшы жашоо жок. Бардык ата-энелер балдары үчүн эң жакшысын каалашат. Иса, эгер биз кемчиликтерге жана алсыздыкка толгон адамдар балдарыбызга жакшылык кылып жатсак, демек канчалык көп асмандагы атабыз андан сурагандарга жакшылык берерин айтат. Дөөт Кудайга толугу менен берилип, сыйлыгын алгандай, биз да алабыз. Өмүргө, байлыкка жана даңкка толгон жашоого бай болуп, жакшы карылыкта өлдү жана Сулайман баласы анын ордуна падыша болду. 1 Жылнаама 29:28. Теңир ишенимдүү жана жүрөгү ага толугу менен берилгендерге жардам берет. Ар бир чакыруу ага тиешелүү Кудайдын камсыздоосун билдирет. Жана бул жөн гана Кудайдын бизге бир нерсе бере алуусунда эмес, бирок ал өзү, Кудай, ыйык рух биздин жардамчыбыз болгонунда камтылган. Дөөт аны өзгөчө ичинде сезген жана биз, эгер чакыруубузду кабыл алсак, жашообузда жардамчы жана сооротуучуну так ошондой сезе алабыз. Мен Дөөткө ээ болдум, менин кулумду аны ыйык май менен сүйкөдүм. Забур 88:21. Шемуэль пайгамбар Жышайдын үйүнө келип, Дөөттү май менен сүйкөгөндө, Дөөт бир өзгөчө чакырылганын түшүнгөн. Эски Осуяттын убагында май менен падышаларды, пайгамбарларды жана ыйык кызмат кылуучуларды гана сыйпашчы. Жана бул ыйык рухтун берилишинин белгиси болчу. Бүгүн биз баарыбыз падыша жана ыйык кызмат кылуучу болгонго чакырылганбыз жана Кудайдын эркин изилдеп жана жасап жатканыбыз үчүн жашообуз пайгамбарчылык ченемге айланат. Бүгүнкү күндө ыйык рух менен толуу бардык ишенүүчүлөргө арналган. Иса баарыбызга убада берген: үстүңөргө ыйык рух түшкөндө анын кудуретине толосуңар жана жер чегине чейин мен жөнүндө айтып бересиңер. Элчилер 1:8. Кымбаттуу достор, бүгүн чечим кабыл алгыла жана айткыла: мен Кудайдын чакыруусун угуп, анын эркин толугу менен аткарам. Жашоосу улуу жана өтө маанилүү кызматчы болом. Капыстан бир күнү ичибизде эч нерсе түшүнбөй эле берилгендик жашоого келип калуу мүмкүн эмес. Кудай менен жашоо аң сезимдүү чечимден башталат. Дөөт жөнүндө мындай деп окуйбуз: ишенимдүүлүктүн жолун тандадым, сенин жоболоруңду өз алдыма койдум. Забур 118:30. Балким силерде укмуштай деле мүмкүнчүлүктөр жок, бирок алардын деле кереги жок. Анткени силерде жашоодогу эң маанилүү нерсе бар: тандоо кыла алуу мүмкүнчүлүгү. Эгер жашоодо колуңардан эч нерсе келбээрине ишенсеңер да, силерге туура чечим кабыл алууга эч ким жана эч нерсе тоскоол боло албайт.
Бул Кудайга өтө маанилүү сапат, жүрөгүңөрдө аң сезимдүү тандоосуз өсө албайт. Демек, туура чечим кабыл алгыла. Ага жаккан нерселерди тандап алган, Теңирге кошулган бөтөн элдиктер ага кызмат кылуу үчүн жана анын атын сүйүү үчүн жана кулдары болуу үчүн тандалган уулдардын жана кыздардын бири болгула. Жашыя 56:4-6. Кудай бул чечимди унутпоого жардам берет. Ал бизди күтүп турган сыйлыктар жана мырзабыздын кубанычына кирүү чакыруусу менен бизге дем берип турат. Жашоодо Теңирдин эркин аткаруу чечими бизди Кудайдын мектебине алып келет. Анын максаты бизди күнүмдүк убаракерчиликке жана дүйнөдөгү бир окшош пикирлер менен макул болууга чакырган бул дүйнө рухунун таасиринен бошотуу. Эми чоң күтүүлөрүбүздүн аткарылганына жол берип жана аларга өзүбүздүн акылсыз жүрүм-турумубуз менен жол тосуудан алыс болушубуз керек. Теңир биз аркылуу кыймылдай алчудай жашоо образыбызды курушубуз керек. Кудайдын ниеттеринин аткарылышын анын эгемендүү чечими эмес, биздин Кудайдын планын жекелүү түрдө таанып билип, ага жооп бергенибиз чечет. Көбүнчө адамдарга Кудайдын жашоолоруна болгон укмуштуу чакыруу ачылган, бирок убакыт өткөн сайын ал чакырууну аткарууга жол ачуучу нерселерди тоготпой, жасабай калышкан. Биздин Кудайдын падышачылыгындагы бийликке, таасирдүүлүккө жана ийгиликке көтөрүлүүбүз бул дүйнөнүн методдору менен башкаларды тепселеп, жакындарыбызга болгон ич күйдүүлүк жана атаандаштык менен ишке ашпайт. Биздин ийгилигибиз Кудайдан келет. Биз Дөөткө окшоп ага ишенсек болот. Байлык да, алкыш да сенин жүзүңдөн. Сен бардык нерсенин үстүнөн башкарасың. Колуңда күч жана кудурет жана бардык нерсени көтөрүү менен бекемдөө сенин бийлигиңде. 1-Жылнаама 29:12. Дөөт бул чындыкты билген жана Кудайга таянган. Ошол үчүн күткөндү жана өз күчү менен ийгиликке жетүү азгырыгына берилип кетпөөнү билген. Ал ыйык рух менен майланганын билсе да, өзгөчө бир нерсеге чакырылганына ишенип, колунда бар болгон нерсеси менен кызмат кылган. Ал жөн гана койлорду карап, Кудай менен терең мамиледе өсө берген. Кудай менен сүйлөшүп жатканында Дөөт чабан бойдон эле калчу жана анын кароосунда атасынын койлору болчу. Бирок ошол милдетти ыйык рухтун майлоосу менен аткарган. Анда эрдик жана кайраттуулук өсө баштаган. Ага койлорду жапайы жырткычтардан куткарууга туура келген. Дөөт өз ишине бек болуп, чоң нерсеге шашкан эмес. Кийинчерээк ал бүткүл элдин чабаны болгон. Ким ага азыр берилген нерсеге бек болсо, чоңураак нерсенин үстүнө коюлат. Бул Кудайдын падышачылыгынын негизин түзгөн принцип. Адамдарга кызматыбыздан Теңирибиз менен жеке жана терең мамиле куруу үстөмдүк кылышы керек. Анын өзүнө кызмат кылуу биринчи орунда болушу керек. Бул адамдарга кызматтан маанилүүрөөк. Койлордун жанында аны эч ким көрбөгөн жерде Дөөт ыйык рухтун майлоосунун алдында Кудайга ибадат кылганды үйрөнгөн. Ошол жашыруун жерде ал кайра-кайра ыйык рухка өзү аркылуу акканга мүмкүнчүлүк берүүгө үйрөнө берген. Бир нече убакыт Дөөттүн жанында бир да жан жок болчу. Майланган ибадат жана пайгамбарчылык кызмат менен ырахаттануучу эч ким жок болгон. Жанында Кудай гана болгон. Дөөттүн ушул жашыруун кызматы анын кийинки деңгээлге чыгышына даярдоо болгон. Ал бул жолду кыскартууга шашкан эмес, жөндөмүн көрсөтүүгө жолдорду издеген эмес. Баш ийбөөсүздүктөн улам Шабул падыша жаман рухка кабылганында ал кулдарынын кеңеши боюнча Кудайдын айыктыруусу үчүн обон ойноп берүүчү адамды тапканга буйрук берген. Анда анын кулдарынын бири мындай деди: "Мына, мен Бетлехемдик Жышайдын уулун көргөм, ойногонду билген, эрдүү жана согушчан, сөздөрүндө акылдуу жана көрүнүктүү жана Теңир аны менен." 1 16-18. Дөөт айланасындагылардын көңүлүн өзүнүн өзгөчө сапаттары менен бурган жана бул падыша сарайына жол ачкан. Бул накыл сөздөрдө жазылган нерселердин сонун көрсөтмөсү. Адамдагы белек ага кенендик берет жана асыл адамдарга жеткирет. Накыл сөздөр 18-16. Дөөт өзүн жарнамалоо үчүн эч нерсе кылган эмес. Ал жөн гана Кудайга таянган жана Кудайдын тапшырганын ишенимдүүлүк менен жасаган, ибадат кызматын аткарган. Падышанын сарайына келгенде эч нерсе өзгөргөн эмес, мансабын ойлонбой, колунда болгон нерсе менен кызмат кылган. Кудай Дөөттүн таза ниетин көрүп, дайыма андагы рухтун майлоосун көбөйтүп турган.
Кудай анын мамилесине караган жана ага өз колдоосун жана жакшылыгын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөрдү качырган эмес. Так ушундай эле Кудай биздин да мамилебизге карайт жана бизге чоңураак бир нерсе тапшырып, чегибизди кеңейтүүгө жолдорду издейт.